эгер ошол реформасы ишке ашса, көп нерселерди өзгөртүүгө жол ачат да. Орустарда айтат го, Кудайды күлдүрөйүн десең, пландарыңды айтып кой деп алдын ала. Саясатка киргенде өз бутуң менен кирет экенсиң, бирок саясатта чыга турган күнү сен чечпейт экенсиң да. Үйдө жатып алып ыйлагандай, бул менин мүнөзүмдө жок да. Жакындарыңды ойлодуңбу деп апам ыйлаганда, мен апамдан кечирим сурадым. Турмушта кызга 40 жерден тыюу болсо, саясий турмушта айымдарга 100 жерден тыюу болуп калат экен да. Капысынан аркаман керип эч кимди бычактап сабайбайм да. Элвира айым, саламатсызбы? Саламатсызбы? Маанайыңыз кандай? Мына жылды узатып, жаңы жылдын алгачкы күндөрүндө жашап атабыз. Маанай жакшы, буюрса деген парламенттик шайлоого аттанып жатам, аны уксаңыздар керек. Аны расмий түрдө жакында эле регистрация болду. Буюрса эми бул жылы деген пландар шайлоого аттанып, чоң жолго чыгып алдык. Чоң жоопкерчиликтүү, түйшүктүү күндөрдүн алдында турган экенсиз анда, э? Ооба. Вице-премьер-министр болуп, жаңылбасам 100 күндө иштедиңиз көрүнөт. Анан эле кеттиңиз, ал тууралуу маалымат булактарынан окуп билип калдык. Бирок сиз эмнеге кетти болду экен деген маселеге биз так жооп албай калдык да. Ошондон кийин мына 1 жылга чукул убакыт болуп калды окшойт. Саясий жактан активдүү болгон жоксуз, же саясий чоң талкуулардан дагы сизди көргөнүбүз жок. Анан мындай тайм-аут алышыңыздын түпкү себеби эмнеге байланыштуу болду? Же чет өлкөдө эс алып жүрдүңүзбү? Жалпысынан менин мындай өзүмдүн тажрыйбамды артка бурулуп карап келсем, 2005 жылы атам каза болгондон кийин үй бүлөлүк бизнести башкарып калыпмын. Ошондон бери мына 16 жылдан бери бир да жолу бир жумадан ашык эч жерден эс албаптырмын да. Эми сөздүн ачыгы. Былтыр болсо 5 жыл парламенттеги ишмердүүлүгүмөн эске алсак, андан кийин сентябрь айында шайлоо болуп калды. Октябрь айында окуяларды билесиздер, эми белгилүү окуялар болуп калды. Андан кийин мен өкмөткө кетип, ошондо 100 күн ишемби жекшемби жок. Эртең менен 8-де кетесиң, түнкү караңгыда келесиң. Кырдаал оор болчу, ошол убакта иштеп жатып, эми 100 күн деп атасыз. Ошондой учурларды эске алсак, уже жаңы жыл 2021 кирип келгенден кийин эле өзүмдү моралдык, анан психологиялык жактан абдан чарчаганымды сезип жаттым да. Анан ден соолугума байланыштуу мен да ойлоп атам, ошол убакта деген жүк оор болуп калды. Анан деген бийлик деген бул жөн гана барып кызматтык кресло эмес да. Бийлик деген бул эң биринчиден чоң жоопкерчилик. Сиз парламенттик шайлоого 2000 мына былтыр азыр 7-чи чакырылыштын депутаттары келди. Бул шайлоого катышсаңыз деле болот эле, анткени сиздин электоратыңыз бар эле дегендей. Парламентте өзүңүздү абдан активдүү алып жүргөн депутат элеңиз. Эмне үчүн барган жок деген суроо баардыгыбызды ойлонту. Быйыл күзгү шайлоо, былтыркы күзгү шайлоо бүткөндөн кийин бир мандаттуу округтан бир да айымды өткөрбөгөнүн көрүп алып, аябай кейидим да. Жалпысынан караганда деген жок дегенде 1-2 айым өтөт деген бир мындай ишеним бар болчу да. Анан бир да айым өтпөгөнүнөн өзүмчө бир отуруп алып, үйдөгүлөр менен, жакындарым менен мындай сүйлөшүп алып туруп, ошого шайлоого бир мандаттуу округтан чыгайын деп аттандым да. Бул мына бир чети аялдардын мындай аброюн көтөрөйүн деп. Экинчи, бир да аял татыктуу эмес дегенде болуп калбадыбы. Ошондуктан мен ойлойм, бул жагынан жаңылышса керек. Бул учурларда мындай кыздар үчүн намыстандым, айымдар үчүн намыстанып, мен шайлоого аттандым. Бирок сизди менче башка партиялар өзүнүн катарына көргүсү келип чакыргандар абдан көп болсо керек, э? Сунуштар арым болуп аттыбы? Ооба, эми ошол убактагы былтыркы күздө мен аянтада бирге жүргөн менин коллегаларым, жогорку кеңештин депутаттары, мурдакы коллегаларым, алар ар кайсы партиялар менен кетишпедиби. Бийлик тарабынан дагы, оппозиция тарабынан дагы сунуштар келип жатты. Ошол убакта бир айтып кете турган нерсе, бир мандаттуу округтан чыгуу, анан партиянын тизмесинде чыгуу менин өзүмдүн жеке тажрыйбамда, эми мен бийликтин да партиясы менен, оппозициянын да партиясы менен шайлоого баргам да. Бир мандаттуу округтан чыкканда жеке керт башы менен эл астына жоопкерчиликти аласың, анан идеологияны, мындай принциптерди өзүңө гана таянып, мындай чектелбейсиң да, партиянын ички идеологиясы менен чектелбегенде болот экенсиң да. Ошол жактан мен ойлонуп туруп, бул жолу бир мандаттуу округтан чыгайын.
Былтыркы парламенттик шайлоодо кандай өткөндүгү жалпы коомчулукка жакшы белгилүү. Анда сиз ушул бир топ саясатчыларга караганда эч нерседен тайманбай, аянтта өзүңүздүн позицияңызды ачык билдирип турган айымдардын бири болдуңуз да. Анан эми парламенттик бул жолку шайлоо сиздин оюңуз боюнча бийлик убада кылгандай таза, акыйкат болду деп эсептейсизби анда? Эң негизгисинен шайлоо бул элдин тандоосу да. 5 жылда бир жолу колуна келе турган бийлик күнү да. Ошо шайлоо күнү мен ойлойм эл өзүнүн мындай демилгесин, ой пикирин орундатты да. Анан өзүнө жаккан, өзүнө каалаган бир мандаттуу округтан өзү сыйлап урматтаган партиялардын тизмесинен шайлап алышты. Сиздин оюңуз боюнча ойдогудай өттү. Мына 7-чи чакырылышта кимдер келгендигин тизмени бир карап, мындай анализ жасап көрдүңүзбү? Эми мындай да, мен 7-чи чакырылышта, 6-чы чакырылышта ошол азыркы парламенттин тизмесиндеги бир топ адамдар менен иштегем. Андан кийин өкмөттө бир топ адамдар менен иштеп, анан мен өзү жеке мүнөзүмдө айта турган мындай сындарды адамдардын бетине айтып көнүп калгам да. Анан сырттан азыр өзүм ошол жака аттанып жатсам, барам деп жатсам, отуруп алып, мен алардан кыйынмын же алар менден кыйынмы деген сөз мага туура келбей калат болуш керек. Буну деген эл тараза болуп, эл эле айтат болуш керек. Демек, сапаттык курам жөнүндө азырынча бир нерсе айтуу сиздин оюңуз боюнча эрте, да? Эгер буйруп аттанып ошол жака барып, эл шайлап берсе, ошол жогорку кеңештин депутаты болуп шайланып ошол жакта иштегенде ичинен да, анткени мурдакы Созовтан 6-чы чакырылыштан 19 эле депутат барып калбадыбы? Калгандары бүт жаңы. 101, кечиресиз, 90дон 19 ошондон 70 кишидей жаңадан барып калды. Ошо барганда биз ошолорду көрөбүз да ишинде. Эми Элвира айым саясаты ушундай экен. Аз убакыт болсо да сиз мамлекеттик кызматта иштедиңиз. Ал эми эл өкүлү катары менимче тажрыйба чоң топтодуңуз да, туурабы? Бийлик Садыр Жапаров башында турган бийликке убагында сиз абдан катуу сын пикирлерди айттыңыз. Ал эми мамлекеттик кызматтан кетип жатып, же иштеп жатып эле ошол азыркы президент Садыр Жапаров менен сүйлөшүүгө, пикирлешүүгө, мындай ачык тет-а-тет деп айтайын, мүмкүнчүлүк убакыт болдубу? 2020-жылдын 27 октябрында мен парламенттик мандатымды, депутаттык мандатымды тапшырып, ошол күнү мен менен Садыр Нуркожоевич байланышып, экөөбүз жолуктук. Жолукканда ушундай абдан ачык, мындай мүнөзүң да ачык экен, ачык мындай коркпой, тайманбай, аянтта да жүрдүң, сындарды деле айтып жаттың. Бирок негизи парламентте иштеген депутаттар сындайт, бирок өкмөткө келгенде, аткаруучу бийликке келгенде иш жүзүндө далилдеп бере алышпайт деген сөздөрдү да угуп калдым да. Ошондой кандай карайсың деп. Ошол мындай тажрыйбаң, аткаруучу бийликте чоң кызматта тажрыйба аз. Бирок деген элдин жүгүн алып, аянтка чыгып атканда жоопкерчиликти алгансыңар силер ошо жаштар деп ошентип бизди чакырганда. Бир чети мен үчүн бул өзгөчө бир мындай вызов сыяктуу болду. Экинчисинен ошол күнү аянтта жүргөндө миңдеген биздин жарандарыбыз менен жолукканда мындай кол кармашып, таза иштеп бергиле деп айткан сөздөрү алиге чейин эсимде да. Бирок вице-премьерликтен кетишиңизди сизди ошол өкмөттүн мүчөсү, саламаттык сактоо министри Бейшеналиев мырзанын иш аракетине канааттанбагандыгыңыздан улам болду деп дагы айтып жүрүшөт. Ал түгүл муну өзүңүз дагы кайсы бир учурда учкай белгилеген экенсиз. Анан эл өкүлү катары мөөнөтүңүздүн эрте бүтүп калганына өкүнгөн жоксузбу? Эми бул кызматта аз эле убакыт иштесем эмнеге келдим болду экен деп, анткени кесиптештериңиздин мөөнөтү бир жылга узап кетпедиби? Жок, мен 27 октябрда мандатымды тапшыргамда вице-премьер-министрдин кызматына келүүгө чейин, сунуш келгенге чейин. Ооба, бирок эл өкүлү катары кесиптештериңиз бир жыл мына азыркыга чейин иштешпеди. Мен ойлойм, мен 5 жылдык мөөнөткө шайланып, ошол 5 жылда деген эл алдына берген убадаларыма 100% болбосо дагы колумдан келгенче аракетти кылып иштеп бердим. Калганына эми эл тараза мына келе жаткан шайлоодо деле ошол кандай иштегенимди, туура жүрдүмбү, туура эмес жүрдүмбү, мен ойлойм эл өз баасын берет. Бейшеналиев мырзанын иш стили сизди канааттандырбадыбы?
Бешеналиев мырза жөнүндө мен кетип атканда деле, ошол иштеп жатканда деле сын пикиримди айтканмын да. Бирок мен адамдын аркасында эмес, өзүнө ошол убакта иштеп жатканда кемчиликтерин айтып жаткан убагымды аны элдин баары билет болуш керек. Расмий түрдө деле айтылган болчу. Кемчиликтер көп болду. Мамлекеттик кызматка барганда бийликтин ички ашканасын өздөштүрдүңүз да ал жердечи. Анан эл өкүлү катары айтылган сындарыңызга анализ жасап көрдүңүзбү? Канчасы туура болуптур учурунда, канчасы туура эмес болуптур депчи. Анткени эмнени жасай алат, жасай албайт, мүмкүнчүлүктөрдү жон териңиз менен сездиңиз да. Биринчиден, толук реформа керектигине мен 100% кошулам. Жогорку катмарды биз көп алмаштырат экенбиз, министрлерди. Ортоңку катмарда иштеген адамдарды 20-30 жылдан бери, мисалы, оорукананы жетектеп жүргөн адамдар бар. Ошол оорукананы 20-30 жылдан бери менчиктештирип алган адамдар бар экен. Өзүнүн жеке бизнес кылып алган адамдар бар экен. Эми мен саламаттык система жөнүндө айтып атам да, ошол жерде иштеп, эмнеге биз мисалы министр менен көп тил табышпай калдык. Анткени бул жерде толук кандуу реформа керек болуп жатты да. Анан аткаруучу бийликтин ичине келгенде, иштеп калганда, анын үстүнө башкарып калганда, мен азыркы күнгө чейин мындай ойлойм, көп нерселерди бир күндө реформа толугу менен жасалбайт экен. 30 жылдан бери улам реформа деп айтканыбыз менен адамдар алмашылып атат, бирок системдүү реформа боло элек. Мен ойлойм, азыр мына толугу менен аппараттын ишин дагы административный жеке түз вертикаль кылып атышат ошо бийлик тарабынан. Эгер ошол реформасы ишке ашса, көп нерселерди өзгөртүүгө жол ачат да. Жакшы экен. Мисалы, бийлик алмашканы сиз бир реформалык кадамдарды байкап жатасызбы же андай азырынча айтыш эртеби? Мен вице-премьердик кызматка келгенде Садыр Нуркожоевич менен мындай сүйлөшүп, ошондо пандемия учурунда 2020 жыл кара июль жөнүндө айтып атабыз да. Ошол учурда Кыргызстанга келген донорлордон келген каражаттар боюнча, ошонун сарпталышы боюнча, анан бюджеттин каяка кетиргени боюнча мага мындай так маселе коюлган да. Ошол убакта деген биз кыска мөөнөттүү комиссия түзүп, аякта деген мындай аябай таза, акыйкат, чынчыл мүчөлөрдү шайлап алдык. Ошолор менен иштеп, бир топ реформаларды астыга жылдыра турган сунуштарды белгилеп кеткенбиз да. Бирок бул сунуш именно саламаттык сактоо системасына сунуш болуп калды. Ошол сунуштар акырындан азыр менин угушумча, мен эми өз тармагым жөнүндө айтып атам да. Менин угушумча, ошол саламаттык сактоо системасындагы реформалар боюнча, коротулган каражаттар боюнча иштер козголуп атат да. Мен үчүн бул жакшы белги. Бийликтин түздөн түз, тагыраак айтканда, президенттин аракетине кандай баа бересиз бүгүн? Эмнени жасап жатат? Плюс минус жактарын айта аласызбы? Мен ойлойм, кадр маселесинде бир топ мындай маселелер бар. Анткени кемчиликтер бар, суроолор берилип атат, кадрлар алмашылып атат. Ортодо бат алмашканы да чоң суроо болуп атат. Кээ бир кадрлар эми татыктуу эмеспи, аны мындай сыртынан отуруп алып азыр сындагым келбейт, бирок мен ойлойм, аны убагында деген парламентке барганда, ошо эл шайлап парламентке барып калсак, ошол аткаруучу бийликте иштеген адамдарды жөн эле отуруп алып сындабастан, аларга деген конструктивдүү мындай критика болуш керек да. Конструктивдүү критикадан дагы жол көрсөтүп бере турган депутаттар болуш керек да. Жөн эле отуруп алып, тиягымда меники айылымда бул жок, тигил жок дебей, ошол маселени кантип чечсе болот деп, ошондой кандидат катары мен баратам мисалы. Сиз ушул эл өкүлү катары иштеп жүргөн учуруңузда мындай бир топ мамлекеттик кызматкерлердин бир тамагына сайылган бир кылкандай болчу элеңиз. Анткени мындай коррупциялык иш-аракеттер, өзгөчө ушул үлкөн чиновниктердин ушул коррупцияга тиешеси бардыгы жөнүндөгү маселелерди көтөрчү элеңиз да. Анан чыны менен азыр бийлик ушул коррупция менен күрөшүү схемасы, механизмдери сизди канааттандырып жатабы, жокпу? Карапайым, эми мен эл өкүлү катары иштегемде 5 жыл. Азыр деле эл өкүлү катары шайланып барам деген үмүт менен баратам да. Бирок карапайым элге жагып жатат да. Мен элдер менен көп жолугуп атам да. Жолукканда жадаңы тегеремде тааныштар эмес, карапайым элдер менен жолугуп атканда алар деле айтып атат. Ушу биздин тетиги коррупционерлер колубуз жетпесе дагы ошолорду камап, ошолорду бюджетке каражаттарын төктүргөн туура болот деп эл аны туура көрүп атат. Бул мындай жеке элдин мындай позициясын, анан мындай суроолорун угуп калганда мен ошондой. Демек, бийликтин бул аракети экен да, сиздин оңуңуз боюнча? Бул бийликтин аракетине карапайым элдин көз карашы ошондой туура болуп атат.
Элдин 30 жылда канча мамлекеттин аркасы менен байыган чиновниктерди буга чейин эч кимдин алы жетпей, эми деген ошол адамдарды деген мындай желкесинен сүйрөп алып туруп былтыр бюджетке төктүрүп атканына эл карапайым эл туура көрүп атат да. Бирок сиздин оюңуз боюнча бул экономикалык кылмыш кылса, аны андай бюджетке каражатты бир төлөп коюп эле анан жоопкерчиликтен качып кетүүнүн же кутулууну кандай карайсыз? Бул өзү мындай мыйзамдуубу, мунун моралдык жагы кандай болот? Мен ойлойм, парламентке барганда бул жөнүндө мыйзамдарга мен өзүмдүн пикиримди да, позициямды да коштуруп туруп, жаңы кошумча мындай Өзгөртүү керек экен анда, керек болуп атат да. Өзүңүздү мына эл өкүлү катары иштедиңиз, анан мамлекеттик кызматта иштедиңиз. Каякта эркин сездиңиз? Дегенин баягы мындай сууда сүзгөн балыктай өзүңүздү эркин сезе алдыңыз, Көз карандысыз болду. эл өкүлү катары мага өзүмдү жеңилирээк сезет экенмин да. Азыр деле эгер кайрадан парламентке барсаңыз, кайрадан мамлекеттик кызматка чакырып сунуш киргизсе барат белеңиз, жокпу? Орустарда айтат го, Кудайды күлдүрөйүн десең, пландарыңды айтып кой деп алдын ала. Ана эми бир Кудайдан дечи. Бирок деген убагында мен деле өкмөткө барам деген же митингке чыгам деген пландар жок болчу да. Бирок турмуш бир күндө баары эле өзгөрүп кете турган турмуш экен да. Алдын ала айта албайм, бирок мен ойлойм, мен эл өкүлү катары элибиздин, жалпы биздин мамлекеттин жарандарынын позициясын парламенттик трибунада көтөрүп, иштеп берген тажрыйбама таянып, эл өкүлү катары мен более эффективдүү болом деп ишенем да. Абдан жакшы экен. Азыр эми бийликтин иш аракетине деле мындай коомчулукта пикирлер бир кылка эмес да. Көп сын пикирлер айтылып атат. Азыр мисалы коңшу өлкөлөрдөгү түзүлүп аткан кырдаалды деле көрүп жатабыз да. Мисалы азыр коңшу Казакстанда бул күндөрү кандай кырдаал болуп жатат да. Анан сурайын дегеним, ошо бийликтин бир буйрук берүүчүлүк аракети, бюрократиялык же болбосо хандык стереотиптери бүгүн азайып баратабы же эгер барбы болсанды кантип жоюуга болот деп ойлойсуз? Үстүнө мына биз түздөн түз президенттик башкарууга өтпөдүкпү? Мен өкмөткө барганда кейиген бир-эки маселени айтып коеюн. Ошол жерде деген коронавируска каршы күрөшкөн штабты жетектеп калбадымбы? Ушунчалык ыдырап, ушунчалык мындай хаос болуп калыптыр да системасычы. Эч кимге баш ийбейт. Эч ким эчкимди тоготпойт. Жоопкерчиликти жарым түшүнсө, жарымы тоготпойт. То есть мен деген мурдагы деген вице-премьерлер, 7 губернаторлор менен коронавирус штабында жолугушуулар болсо, мен иштеп калганда ошол штабтын отурумунда ар бир район, анан жада калса айыл өкмөткө чейин чалган учурлар болуп калды да. Бул эмне жөнүндө айтат? Бул деген бийлик вертикали иштебей калганына. Ошондуктан бул реформалар керектүү экенин мен азыр түшүнүп атам да. Бирок буну парламенттен эмес, именно аткаруучу бийликке барып калганда эл ошого биз канчалык сындап жүрдүк парламенттен. Эл ошого ачуусу күнүмдүк турмушта ошо менен мындай жолугуп атып ачуусу келип атат да. Именно аткаруучу бийликте вице-премьер болуп калганда ошону мындай байкап калдым да. Бир жерге барсак, как раз пандемия учурунда, ошондо ноябрда чүйдү кыдырып калдык да, анан бир ооруканага барып калдык, бир райондукуна барып калсак, ал жерден деген жөнөкөй биздин жарандарыбыз туруп, тууганы каза болуп калыптырбы, ошол өлүгүн ала албайыптыр да. Бир жакта мен турам, ошол оорукананын жетекчилери менен турсам, аргасыз мени таанышып келип, Элвира Жыргалбекова, ушакта биз канча турабыз, биз алыстан келдик элек, тууганыбыздын сөөгүн ала албай атабыз деп. Бунун аркасында эмне турат десек, жөн эле процедура бюрократиясын мындай ушунчалык олчойтуу бюрократия кылышып, жөнөкөй процедураны аягында акча мындай акча талап кылышат да. Жөн эле акча беришип эле ошентип кутулат экен да. Ого алып эми сөзсүз түрдө мен ачуум келип, аяктан туруп башынан аягына чейин ошол сөөктү алып кетмейинче туруп турдум да. Бергиле, бул эмне дегениңер деп. Мен эми чоңдор турса алардын көзү чуркап калышат экен. Бул эмне жөнүндө айтат? Бул деген системдүү түрдө реформалар керек. Адам вице-премьер турабы, министр турабы, оорукананын жетекчиси турабы, жөнөкөй адам турабы, айырмасы жок. Система иштеш керек да. Ошондой система иштебей калды. Ошондуктан мен ойлойм, аргасыз азыркы күнүмдүк турмуштагы мындай эл чоң талкууга калат атпайбы, бирок аргасыз
бийликтин вертикали ар кайсы ошондой ишке ашырылып атат да. 26 жашыңыздан бери мындай чоң бизнести колго алган айымдардын бирисиз да. Анан менимче бизнес менен саясаттын айырмачылыгы барбы? Өзүнүн бир атайын мындай чектери барбы? Болуш керекпи? Бизнес деген бул жеке эми биздин үй бүлө үчүн бул чоң жоопкерчилик элдин да астында. Анткени деген үй бүлөбүздүн бизнеси бул деген 10 миңден ашык тегерегинде адамдар оокат кылышат да ошол райондогу. Бул чоң жоопкерчилик, эл астында да жоопкерчилик, иштеген адамдардын астында да жоопкерчилик. Анткени жумуш берип атабыз да, кыйын убакыт болуп атат азыр. Андан тышкары деген сөзсүз түрдө бул мамлекеттин астында салык төлөө маселеси турат. Бирок бул жерде ар бир ишкер өзүнүн жеке келишимди анан деген кызыкчылыгын баары бери биринчи орунга коет да. Мамлекеттик кызматка барганда биринчи орунга деген сен мамлекеттин элдин кызыкчылыгын коесуң. Аткаруучу бийликте бул мамлекеттин кызыкчылыгы, парламентте бул элдин кызыкчылыгы. Анан көптөн бери мен жөнүндө эми эл арасына деген элдин кызы деген сөздү мен азыр түшүнүп атам да. Өкмөткө барганда деген ошол жерде элдер келсе биринчи элди кабыл алып, элдин мындай арыз мундарын угуп алып, элди биринчи орунга коюп. Негизи аткаруучу бийликте биринчи орун бул мамлекет. Андан кийин эл деп айтылабы, парламентте болсо биринчи эл, андан кийин мамлекеттик система деп айтылат да. Бизнесте болсо жеке финансы кызыкчылык бул биринчи орунда турат. Өзүнө ыңгайлуу эмес шарттарда, өзүнө пайда алып келбеген шарттарда бизнес иштебейт да. Дегеним, азыр деле 7-чи чакырылышка көбүрөөк мындай бизнестин өкүлдөрү келди, чоң олигархтар келди деп жатышат. Бул сөз буга чейинки парламенттеги эл өкүлдөргө деле айтылчу да. Анан негизи бизнес өкүлдөрүнүн парламентке келбей кое тургандай шарт түзүлүш керекпи негизи? Эмне үчүн келишет деп ойлойсуз? Көпчүлүк учурларда кишкерлердин арасында деле эртеден кечке чейин өзүнүн бизнеси менен алек болсо, анда ал жеке эл өкүлү катары иштей албайт да. Ал парламентте отурган жөн эле ошо кнопканы баскан депутат катары болуп калат. Аны эми баарыбыз көрүп жатабыз, билип жатабыз ким жөнүндө сөз болуп атканын. Же чоң бизнесин мындай коргойм деп барып калгандар болот. Бирок парламентке барып, өкмөткө, президентке, кимге сын айтсаң, бул сөзсүз түрдө сенин бизнесиңе чоң таасир этет. Мисалы Сизге ошондой учурлар болгонбу? Бир четинен жакындарым деген шайлоого барам дегенде жакындарым деле каршы болгон бул жолу. Буга чейин, Буга чейин каршы болгон. Анткени биринчи жолу барганда деген эми мен өзүмдүн тажрыйбам үчүн мындай жеке ушу элге иштейм деп жакшы ой менен барып, кийин деген парламентте ар бир сүйлөгөн сөзүмөн кийин эми мына азыр 3-чү президенттин тушунда саясатта жүрүп калдым. 3 президенттин тең тегерегинде деген сөзсүз түрдө ар кандай кызыктагы топтор болот да. Аларга жагасың, жакпайсың. Ортодо ошол топтордун мындай таасирлери чоң болот. Анан эгер бирөөнү сынга алып калсаң, ошол топтордон бир мындай бизнеске залакасың келе турган мындай кадамдар болуп калат да. Бирок 5 жыл парламентте иштегенде, 5 жылда ар бир катуу сүйлөгөн сөзүмдүн аркасында келип туруп жакындарымдын тегерегинде бизнестин баарын текшербей жатып калышчу да. Бул ачык сөз, муну баары билишет. Туугандарым тамашалап калышат, өзүмдүн бир туугандарым. Алар иштейт. 5 жылдан бери мен аяка жолой элекмин, мени да көрүшө элек, ал жерден ишкерлер деле баары деле мындай ырастап беришет. Бирок туугандарым кийин эже бул эми сиздин моюнга элдин жүгүн алгандан кийиңиз, ушу 2-3 мына 3 жол барам дегенден кийин сен бул сиздин өзүңүздүн бир тагдырыңыз, биз буга баш ийебиз. Каалаанда кылыңыз деп алар мага да мындай жол ачып бергенде мен да ыраазымын да, туура түшүнгөнүнө. Саясаттан мындай чарчап, анан кийин бир аз тыныгуу алсам деп ойлоп парламенттик шайлоого барган жокмун деп жатасыз 2020-жылы. Ошондо саясаттан биротоло кетип калайын деп ойлоп жүрдүңүзбү? Саясатка киргенде өз бутуң менен кирет экенсиң, өз калооң менен, диниң менен кирет экенсиң, бирок саясатта чыкканда аны чыга турган күнү сен чечпейт экенсиң да. Ал жерден толугу менен бир Кудайдын колунда окшойт да. Аны сен чечпейт экенсиң. Кырдаал, эл, жалпы мындай саясий маанай, жалпы мындай бир буйрук деп койсок болот экен да. Мен жакшы эле ушу эл менден чарчады окшойт, мындай же мен мындай же мен туура жүрдүмбү, туура эмес жүрдүмбү, бир чети мындай болот экен да. Эл баа берсин депчи.
ошол эс алып жүргөн мындай башка иштер менен алек болуп калдым да. Ошол башка иштер менен жүргөндө элдер жолугуп калганда кадимкидей көп суроолор келип жатты. Сиз эмне көңүлүңүз калдыбы, таарындыңызбы, эмне болуп атат? Өкмөттө иштеген коллегаларым да жолугуп алып, жакшы эле иштеп бердиңизби, баргыңыз келбей койду. Көп эле адамдар угуп калды да, чакырганымды, бир жылда мындай бир топ эле сунуштар болуп жатты, барбайсызбы деп. Аларга ачык эле айттым. Мындай бүт эле мындай бийликке келгенде эле креслого жармашып албай, башкаларга эле шанс бериш керек да. Күзүндө деле мүмкүн 2015-жылы менден күчтүү айым, менден кыйын айым, белгилүү айым барып калса, мүмкүн мен барбай алмакмын да. Преференциалдуу система боюнча ал жеңилирээк да, айымдар үчүн партиялык система жеңилирээк. Бирок деген кийин шайлоо бүткөндөн кийин мындай ичимен ойлодум да, мен шанс бердим. Келдиби келген жокпу аны эл чечти. Бирок андан мандатный округтан деген баары бери айымдар барыш керек деген мындай чечим болуп калды да. Сизди сыртыңыздан карап сүйлөшө келгенде мындай мүнөзүңүз жумшак, анан назик айым көрүнөсүз да. Саясатта ушундай мүнөз менен, ушундай назиктик менен жашап кетиш кыйын болсо керек. Бирок жалпы сырттан эмес, жакшы мени таанаган адамдар сырткы келбетимен назик көрүнгөнү менен ичимде эрктүү, күчтүү айым деп баалашат да. Ошондой баа беришет. Саясатта назик болгон айымдардын жашап кетиши кыйын болот бекен? Мисалы, сиздин практикада, кесиптештериңизди карап кандай ойлоносуз? Бир топ интервьюларда мен 5 жылда деле айтып жүргөм да. Эгер мырзаларыбыздан 25% гана мындай күчүндө иштеп беришсе, айымдардан 250% күч менен иштеш керек. 250%, 10 эсе пайыз менен биз иштеш керекпиз да. Анан баары бир үстү жактан ылдый жакты карашып, бул айым деп коюшат да. Айымдарга оорураак болот, бирок ал айымдын мүнөзүн өзүнөн көз каранды болот да. Эгер бир эркиң бар болсо, анан мүнөзүң ачык болсо, анан деген мындай күчтүү адам болсоң, аркаңдан элди ээрчите алган, ошол сенден кичүүрөөк, сенден жашыраак, өзгөчө айымдарга, кыздарга, жаш уул кыздарга мындай туура ролевой модель, туура үлгү болуп бере алам деп өзүң ишенсең, анда иштеш керек. Анда деген мындай отуруп алып эле эми саясат деген бул айымдар үчүн эмес деп үйдө жатып алып ыйлагандай, бул менин мүнөзүмдө жок да. Туура. Англиядан атаңыздын ишин улантуу үчүн келгендигиңизди билебиз. Анда жаш элеңиз, мына 26 жашыңызда бизнеске аралашып, анан башкарууну колго алгандыгыңызды айтып жүрөсүз. Азыр деле менимче сизде мүмкүнчүлүктөр бар, чет өлкөгө кетип, ошол жакта жашап, ошол жактан иштеп дегендечи. Кыргызстанда сизди эмне кармап турат? Апаңыз, бир туугандарыңызбы, же сиз өтө эле мекенчисизби? 2005-жылы 10-июнда атам каза болуп калды. Белгилүү окуялар менен атамды атып кетишкен. Ошого бир 2 күн мурдараак 8-июнь 2005-жылы атам менен телефондон сүйлөшкөм да. Ошондо ата мен ушу чет өлкөгө дагы докторский жасайм деп барайын дегенде атам айтып калды. Буга чейин мен магистратураны бүтүп келгем да Улуу Британиядан. Мыкты билим алган уул кыздардын баары эле сыртка кете берсе, мамлекетти ким көтөрөт деп. Ошол сөзү алиге чейин эсимде, анда мен жашыраак болчумун. Кийин ошол атам каза болуп калып 2 күндөн кийин атылып кетти. Аргасыз үйгө келип калдым, кайтып келдим. Үй бүлөдө улуу болгондуктан аргасыз ошо атамдан кийин ишти башкарып калдым, үй бүлөлүк жеке бизнесибизди. Ошол убакыттардан бери мына 16 жыл өттү. Мен ойлойм, биринчиден бул мен үчүн менин атамдын коюлган жери да. Анан ошол жерде менин жүрөгүм, биздин үй бүлөбүздүн жүрөгү. Экинчиден менин жакындарым бул жерде. Үчүнчүдөн деген мен азыр көп жаштар жолукканда жаштар айтат да, мамлекет мен үчүн эмне жасап берди депчи. Мен ошол жаштарга тескерисинче мен кайрылам да. Мамлекет үчүн сен эмнеге даярсың деп. Анткени бул сенин мамлекетиң. Бардыбыз эле отуруп алып эле анан мындай потребитель болуп эле сен мага бериш керексиң. Диванда отуруп алып эле интернеттен сындап коюп сен мага арысың десек, мамлекет деген бир да. Сен мамлекетке эмне жасап бердиң? Деген бул чоң суроо, мен ойлойм бул патриоттуулуктун мындай түбүндө турган нерселер да.
Сизди ушул мындай жаш кезиңизде эле чоң атаңыздын бизнесин андан ары мындай майышпай улантып кетиш аябаганда чоң түйшүктүү жоопкерчиликти талап кылса керек. Өтө оор болдубу? Кантип ошол кырдаалды азыр мисалы өткөн күнгө анализ жасап, сереп салып көрүп таң каласызбы же сыймыктанасызбы? Мен ойлойм, башка иш түшсө, ар бир адам баласы деле мындай белин бек бууп, кайраттан астыга жылат болуш керек деп ишенем. Бирок белин мертинтип алгандар да көп болот да. Мени ошентип тарбиялаганда мен үй бүлөнүн улусумун. Эгер менден кичүүрөөк эки сиңди менин бар, алар кичине мындай аларга мындай көңүлүрөөк көбүрөөк бурулса, мени деген улуу көч кайда барса, кичүүлөр ошол жакка карайт дегендей ошентип тарбиялаганда, ана атабыз өзү катуу тарбия берген. Сөзсүз түрдө мындай мен кыз болуп калганым менен мен ойлойм, мени кичине мындай эркек уул катары тарбияласа керек да. Намыс деген сөздү туура түшүндүрүп, эл арасында жүргөндө деген атаңдын мындай жети атаңды эстеп жүр, анан деген атаңды уят кылба деген сөз, мекениңди унутпа деген сөз. Ушундай бир патриоттуулук сезимди аябай бекем кылып тур чоңойткон да. Чечимди мындай кабыл алууда өзүңүз мындай чапчаңдыгыңызды көрсөтө аласызбы? Ошого тарбиялаганбы атаңыз? Ооба, эрктүүмүн деп ойлойм да. Үй бүлөдө дагы негизги башчы сизсиз. Үй бүлөдө биздин чоң орустар айтат го, серик кардиналыбыз, бул биздин баш ийген бир эле адам, бул апабыз. Үй бүлөдө мына бир тууганыбыз баарыбыз баш ийебиз, сыйлайбыз, урматтайбыз. Акыркы сөз ошол апамда калат. Апам, эми атам жок да. Ошо атам көрбөгөн жакшылыктарды мындай үзүрүн дегендей апам көрсүн деп ошондой чоң тилек менен ар бир чоң нерселерди апам менен талкуулайбыз. Бирок мен ушунчалык үй бүлөмө ыраазымын. Саясатта жүргөндө мына 5 жыл, 6 жыл болуп калды. 6 жылдан бери бир да менин саясий чечимиме же жүрүш турушума же ошол эми жада калса былтыркы окуялар абдан оор болду да. Үй бүлөмө апаңыз ошондой кантип уруксат берип атты көчөдө ошондой жүргөнгө дегендей. Үйгө мен ошол түнү келген жок болчумун да. Кийин бир нече күндөн кийин келип калганда апам сурады: "Балам, сен мени ойлодуңбу?" Биз деле сыртта туруп таң калып аттык да, чочуп эми кандай болуп кетет деп. Жакындарыңды ойлодуңбу деп апам ыйлаганда, мен апамдан кечирим сурадым, бирок айттым: "Апа, элдин кишиси болуп калган деген мен үй бүлөмдү, өзүмдү акыркы ирет ойлоп турмун, бирок ошол жакта эл арасында жүрдүм да. Башында жүргөндөн кийин анан качып кетсем мындай туура эмес болмок депчи." Демек сиз өзүңүздү бүгүнкү күндө ойлоп көрүп, мындай мекенчилмин деп эсептейт экенсиз да, көбү. 100% мен мекенчилмин деп өзүмдү ойлойм. Мен ошондой тарбия көргөм. Анан мен ишенем, менден кийинки эми жаш муундар чоңоюп келатат, ошолорго деле ошондой бир үлгү болуп бергим келет да. Өзүңүздү мындай толеранттуу адаммын деп эсептейсизби? Адам улгайган сайын, жаш кошулган сайын чыдамкайлуулук, анан толеранттуулук мындай сапаттар пайда болот экен да. Жаш кичине мындай эмоционалдуураак болсом жаш кезимде, азыр жаш кете берген сайын мындай токтоп баратам да. Эми өзүмө таң калып калам кээ бирде, бирок ошондой бир акырын ошондой сезимдер пайда болуп атат да. Өлкөдөгү эң бай адамдардын катарына сизди кошуп жүрүшөт. Анан аял киши үчүн бийлик, байлык деген түшүнүктөр эмне бериши мүмкүн? Мисалы, жигиттер менен сүйлөшсөң айтат, бийлик менен байлык эр жигитти мындай көрүп берет деп коюшат да. Айымдарга кандай бул? Айымдаргабы, мырзаларгабы бийлик, чоң байлык адамдын ким экендигин көргөзөт да. Нукура ички дүйнөңдү толугу менен элге ачып берет экен да. Жөнөкөй жүрүп адам мындай байып кетсе же чоң бийликке отурганда кимдин ким экени ошондо толук ачылат экен да. Мен буну эми канча жашка чыгып калдым, көрүп жүрөм. Буну деле турмушта эле деп берип жатат. Мен үчүн бул биринчиден бул чоң жоопкерчилик да. Бийлик эң чоң жоопкерчилик. Анткени эгер турмушта кызга 40 жерден тыюу болсо, саясий турмушта кызга, айымдарга 100 жерден тыюу болуп калат экен да. Турган мындай жүрүш турушуңан баштап, сүйлөгөн сөзүңө чейин, кийген жада калса кийимиңе чейин, эми прическаңа чейин, ошол сөзгө чейин мындай аралашып калат экен да. Дайыма көзөмөлдө болуп турасың, эл сөзсүз түрдө сындап, эл сөзсүз түрдө өз ой пикирин айтып турат, бирок мен буну туура кабыл алам. Анткени деген бул сени шайлаган эл, сени ошол кызматка алып барган эл,
буну туура көтөрүп билиш керек. Анан ошондуктан бул чоң жоопкерчилик деп айтылат да. Анан эч кимге таарынбаш керек. Жада калса жакындарың деле сындаганда аны туура көтөрүш керек да. Анткени алар деген тереңде жүрүп эл мынтип атат, тинтип атат деп келгенде мен башында айтчумун мындай башкалар жетишип силер да калдыңарбы депчи. Бирок менин эң чоң мындай сындоочу адамдарым бул менин тереңдеги жакын адамдарым да. Өзүңүздү мындай атаңыздын эрке кызымын деп эсептейсизби? Дегеним, атаңыз каза болгондон кийин албетте түйшүк тарттыңыз, бирок джип минип эле ошол чоң базарды аралап мындай башкаруучулук кылдыңызбы же колуңузга чокой кийип алып ошол эл менен башка кесиптештериңиз менен иштегенге туура келген учурлар болдубу? 2005-жылы атам каза болгондон кийин атамдан кийинки атамдын командасы дагы бир жылдай иштешти, жардам беришти. Бирок ошол убакта бизди 12-13 жашыбыздан баштап эле атабыз деген ишкерчиликке аралаштырган. Анткени жасаганың мен үчүн болсо, үйрөнгөнүң өзүң үчүн деп. Ал кезде мен мектепте жүрүп аябай таарынчумун. Мен эми шаарда чоңойгомда мен мына курбулаш кыздарым баары жайында лагерлерге, пионер лагерлерге барып эс алып атса, ата эмнеге мен тиги базарда деген жакта жүрүш керекмин? Дүкөндө ошо пригородный дүкөнүбүз бар болчу, ошол жерде мындай эме тамак аш немелерди саттырып турускойчу да. Ошондо 12-13 жашымда таарынып жүрчүмүн. Оокатка кичи кезибизден бери ошол аралаштырып көндүргөн да турмушка. Кийин каза болуп калгандан кийин мен ушунчалык ыраазымын, бир туугандарыбыздын баарын катуу тарбиялап, баарыбызды ушунчалык деген эмгекчил болгула, колго жукпайт деп ошону үйрөткөнүнө азыр эми түшүнүп атам да, бул деген атабыздын бир чоң мындай туура философиясы болгон да. Анткени колунда барлар деген балдарын эркелетип, мен жаман турмушту көрбөйм, сен кыйналбаскын дегендей өстүрүшөт го. Биздин үй бүлөдө андай болгон жок. Улус болгондон кийин тескерисинче мени өзгөчө армиядай катуу тарбиялап, анан турган жериңде кимдин кызы экенин унутпа, намыс деген сөздү унутпа деп ушундай катуу тарбиялаган да. Демек эрке болгон эмес экенсиздер. Эрке болгон эмес. Менден кичүү бир туугандарым эркерээк болсо керек. Бирөөсү апам тарабынан жакшы көрүлгөн бир тууганым, бирөөсү атам тарабынан жакшы көрчү. Аларга мен күлүп калам. Мен ушул бир өгөйдүн бирөөнүн баласы окшоймун да. Мен бүт жерден эле катуу баары эле сындашат деп. Сиз ошо бир туугандарыңызга улуусу катары мындай аларды эркелетип, көңүл бөлүп, мындай канатыңызга калкалайсызбы? Же аларга деле талабыңыз күчтүүбү? Апам эркелетет, мен катуураак болуш керекмин деп ойлойм. Аларды сырттагандай жүрсөм, үйдө деле ошондоймун да. Үйдө тамашага деле сөзсүз убакыт болот, бирок деген бир туугандарым эми тартынбайт, бирок деген мындай абдан сый мамиледе жүрөбүз да. Эже деп кандай десек. Атам жок болуп калбады 16 жылдан бери. Ошо 16 жылдан бери үй бүлөбүздө атанын ордуна мен болуп калган убакыттар көп болуп жатты да. Атаңызга болгон мындай сагыныч, кусалык мындай сизде дайыма жашап жүрөт го деп ойлойм да. Анткени атаңыз менен сүйлөшкөндө мындай сизде мындай эмоцияңыз, сиздин көздөрүңүз такыр башкача болот да. Бирок бул көрүнүштү мен бардыгынан эле жолуктура албайм да. Мен төрөлгөндө эмнеге мени Элвира деп койдуңуз десем, атам ошол кезде деген атам өзү спортчул адам болчу да. Ошол жерде ошол убакытта деген чемпионка Элвира Саади деген чемпионканын наамына койгом деп. Анан ошо мени лидер катары өстүргөнүнө мен азыр түшүнүп атам, эч жерден чектөө болгон эмес. Эркин өстүрүп, анан тартынба, коркпо, ар бир адам менен маңдайына отуруп алып сүйлөш. Өзүң мындай циркте деле аюулар үйрөнүп жатса, эмнеге сен үйрөнө албайсың дечи да. 11 класс бүтүп атканда, жогорку окуу жайына тапшырам деп атканда, ал жерде англис тили талап болуп калды да. Уже май-июнь болуп калды да. Ошону тапшырайын дегенде критерийлер карап жатсак англис тили, а мен мектепти немис тилинде өткөм. Ошондо атам отуруп тапшыргым келип атат, ушул факультетти тандадым, ооба ата, ушул жака баргым келип атат, кандай дейсиз десем, эми 1,5 ай калды, 1,5 айда англис тилин үйрөнсөң, макул, анда тапшыра бер деп уруксатын берген да. Ошондо 1,5 айда немис тилинен англис тилине толугу менен окуп, университетке тапшыргам. Бул жерде деген үлгү катары, өмүр бою мага үлгү катары лидерлик сапатынан мындай чоң, мен үчүн чоң даражада турган адам катары мен атама абдан ыраазымын. Анан сөзсүз түрдө кеткенден кийин турмуштар кандай болот? Аталарыбыз бар кезде кыздар биз башкача турмушта жашайбыз. Аталарыбыз кеткенден кийин биз жөн эле куса болбойбуз. Биз ошол тоолорду, зоолорубузду сагынат экенбиз да. Аркаңда турган чоң аска зоом кеткенде
оор болду. Анан ушундай кыйын эркектен кийин чоң ишти башкарган мен үчүн сиз айткандай чокоюң мындай кандай жүрдүң, жөн эле жүк минип алып башкардыңбы жок, андай атам да туура эмес көрмөк. Анткени ошол убакта деген мен аны деген кол алдында 100 адам иштейт, анын баары эле билишет. Жада калса ар бир контейнердин ичине чейин кирип, ошо тазалашып, туалеттин ичине кирип туруп санашып, тазалашып, ошакта аралашып жүргөнүмө мен ойлойм, ошондуктан коллективдин ичинде деген мындай мен кадыр баркым, аброюм бир топ эле бар деп эсептейм. Анткени деген ар бир адам менен ошол убакта мындай бул колго жукпайт деген туура көз караш менен карачумун да. Анан үйрөнүп алыш керек. Анан кыска жегинде болсо бул деген баары тыйын тыпыр да. Кирешеңди санайсың, чыгашаңды санайсың, бирок ар бир адамдын ошакта жүргөн, короо шыпырган адамдын канча берген акыңан бери кантип иштегенин баарын, ошо шарттардын баарын түзүп бериш үчүн алардын ордунда болуп туруш керек да. Кара жумуш жасап, үй тиричилиги менен алектенесизби же ага убакыт такыратпайбы? Эми аял киши катары сөзсүз да. Биз мындай туура кыргыздын туура мындай эми атам деген аябай нукура патриархалдык мырза киши болчу да. Анан үйдө деген киши кезибизден баштап мен улуу болгондуктан кийин оокатка, тиричиликке сөзсүз түрдө башында аралашып, башында жүрчүмүн да. Бирок сиз Лондондо окуганы ошол патриархалдык көз караштан кайтсаңыз керек, дегеним ал жакта дүйнө тааным, көз караш өзгөрөт да. Ал жерде деген биринчиден ошол университетте окуп жүргөндө биринчи 3 ай мугалимдер менен ал жакта система башкача да. Аякта дискуссия, диалогтор болот да. Мен окуп жүргөндө деген мугалимдер менен ошол дискуссия, диалогторго аралаша албай жүргөм. Анткени деген бизде тарбия башкача болчу да. Мугалим ар дайым туура айтып жатат, аны менен мындай анын ой пикирине кайшы айтышпаш керек деп. Именно ошол Улуу Британияга барганда ошол жер 3 айдан кийин мени университеттин деканы чакырып алып, Эльвира айым, сизге бизде жакпай жатабы же мугалимдер жакпай жатабы, эмнеге сиз өз пикириңизди мындай айтышып эмнеге айтпайсыз, диалогторго эмне кошулбайсыз дегенде мен ошондо түшүндүрүп бергем да. Бизде деген улуулар менен, эркектер менен, жалпы мындай мугалимдер менен айтышпаш керек деген тарбия. Анан мусулмандарда да ошондой бар. Мен тем более кыргыздарда, Азияда деле бизде ошондой дегенде аябай таң калган да. Бул деген ой пикири менен бөлүшүү деп. Анан сиз айткандай андан кийин Бишкекке кайтып келгенде, чоң бизнести башкарып калганда, ошол жердеги акимиятта жолугушууларга чакырып калса, менден улуу байкелерди кол алдында ылдыйраак кызматта иштесе деле эркек катары, улуу байке катары алар жөнөтчүмүн да. Улам эле аяктан директор ким? Сурабалдиева дегенде эмнеге өзү келбейт? Бул эмне бизди тоготпойбу деп таарынышып, аягында өзүм барып калдым. Менимче ошондой тарбия бир топ азыркыга чейин кээ бир ошол учурларды мындай эми кандай десек, бул тарбия менен сиңип калат экен да. Толук айрылып кетерге мүмкүн менден кийинки жакындарым айрылат, кийинки поколениялар, муундар. Бирок бизде ошентип чоңойт. Сиз деле ошентип тарбия көргөнсүздөр да. Мүнөзүңүздө бетке чабар, ачык деп калышат да, анан мунун пайдасын көбүрөөк тартасызбы же зыянынбы? Мен үчүн, жеке мен үчүн пайдасы көбүрөөк. Анткени эл да мындай жөнөкөй эл дагы, жакындарым да билишет да менин позициямды. Парламентте пайдасы капысынан аркаман келип эч кимди бычактап салбайм да. Ойлой турган ой пикиримди ачык эле бетке айтам. Анан адамда бир нерсе жакпаса, ошол адам жеке өзүнө айтам да. Аркасынан жамандабайм же барып туруп ушактардан алыс болом да. Бирок адамдын өзүнө отуруп туруп ошол ой пикиримди айтам. Башында мүмкүн түшүнбөстүктөр болот, мүмкүн таарынышат. Бирок кийин 5 жылда иштеген менин коллегаларым кийин мен бир толуп калдым. Эльвира, бир чети эми сен менен жүргөндө биз билебиз да, сен айта турганды алдын ала айтып коесуң деп. Мен ойлойм, бул ачыктык, бул жакшы мындай мүнөз да, мүнөздүн жакшы жери. Ичимдикке мамилеңиз кандай? Такыр ичпейм. Бизде үйдө апабыз окуйт, менен ичпейбиз да. Айтыңызчы, чыныгы мындай досторуңуз барбы? Дегеле аларга кандай талаптарыңыз бар? Ачык, айкын сүйлөшөбүз да. Эң негизги талап. Жок, көп эмес, аз, абдан аз, бирок мен ишенген адамдар. Жакын. Айымдардан дос күтүш өтө татаал деп коюшат экен, өзгөчө саясатта жүргөндөрчү. Анан бул маселеге кандай карайсыз? Мен айымдарды колдобойт дегенге ишенбейм.
Мен ойлойм айымдар бири-бирин колдошот. Бирок ортодо деген саясий майданда деген айымдар чыкканда ушу аягына жетеби деген ишеним азыраак болгондуктан мүмкүн ошол жерден күмөн болуп калат. Негизинен айымдардан мен көп жардам күтөм. Айымдардан көп жардам эми турмуштары кандай болуп жатты сездим да, колдойт деп ишенем. Мен айымдарга ишенем, анткени айымдар орусчасына созидатель деп коет го. Жаратман болушат. Мисалы психологдун же коучтун бир жардамына таянган учурларыңыз болобу? Мисалы бизде психолог десе эле мындай тескери кабыл алышат да коомчу. Жок, мен атам каза болгондо 1 жылдай психолог менен жолугушуп 1 жылдай ошол атамдын жоктугуна аябай эми атамды атып кетишти да. Ошол убакта да кыйын жумуштарда да мындай проблемалар болуп калып, бир топ көйгөйлөр эми ал убакта кыйын убакыт болуп калган. Ошондо 1 жылдай мен жолугушуп жаттым. Анткени өзүмдүн ордумду таба албай кыйналып жаткан учур болчу. Жардам берди да. Мен буну туура көрөм. Бул деген мындай моралдык жактан эч кимге энеңдин көңүлүн оорута албайсың. Бир туугандарыңдын антса эле жүрөгү жарадар болсо алардын башына отун келбейт. Чөчүн адамдарга айта албайсың. Бирок психолог деген ошол жерден мага бир топ мындай бул ар бир трагедиянын жоготуулардын 4% этабы болот экен. Ошол этаптар кандай өткөнүн түшүндүрүп бергенде кийин мен ошону туура кабыл алып, ошол менен мындай көп жыл алек болбой жеңилирээк чыгып кеттим да. Өзүңүз айтмакчы, жакыныңыздан мындай оор жоготууларды башыңыздан өткөрдүңүз, турмушта сыноолор болду. Анан кечиримдүү адаммын деп эсептейсизби өзүңүздү? 2015 жылы парламентке аттанып жатканда, үй бүлө менен отуруп сүйлөшүп ошо баратам деп апамдан бата алып жатканда, ошондо апамдын бир жакшы сөзү бар болду да. Отуруп апам эми айткан сөзүн эскерип жатам. Бул сен 6 миллион элдин жүгүн алып атасың. Буга чейин ошол парламентте сени таарынткан, көңүлүңдү калтырган, ыйлаткан адамдар да баратат. Эми белгилүү адам алына ала билдик да ким баратканын. Ошол адамдар менен мамилеңди эскиче кылбай жаңыча куруш керексиң деп. Ал кезде мага оор болду да. Атам көзү өтүп кеткенден кийин бир топ адамдардан мен мындай жаман жерин көрүп калдым. Өзгөчө мамлекеттик чоң кызматта иштеген адамдар таарынткан, ыйлаткан учурлар болуп жатты. Ошо барганда мен кантип эле жөн эле отуруп калам дегенде, бирок апама сөз бергем. Сен азыр өзүңдүн жеке кызыкчылыгың эмес, сен деген 6 миллион элдин жүгүн алып атасың. Ошону эске алуу менен сен жаңы бараткандай, жаңы адамдарды биринчи жолугуп аткандай мамиле кыласың деп. Ошол убакыттан бери 6 жыл өттү. Мен ойлойм, мен кечиримдүүмүн деп. Анткени апамдын сөзүнө таянып, бул саясий майданда, саясий чөйрөдө деген биринчиден элдин талабын койгондуктан ошондой мүнөз менде пайда болду деп ойлойм да. Апаңыздын бул акылмандык сонун кеңештери болгон экен да. Негизи мындай өтө татаал оор чечимдерди жеке өзүңүз кабыл аласызбы же апаңыз менен кеңешесизби? Жеке менин ишмердүүлүгүм боюнча оор татаал чечимдерби, жеңилби, аны мен жеке өзүм кабыл алам. Эч кимге таянбайм. Үй бүлөдө бир туугандарыма тиешелүү, үй бүлөлүк эми бизнеске тиешелүү маселелер болсо, анда ал чечимдерди апам бир туугандар менен кабыл алабыз. Кийим кечек алганда, мисалы сиз анын сапатына көбүрөөк карайсызбы же анын баасынабы? Деги эле мисалы бренд кийимдерди кийгенге артыкчылык бересизби? Сапатына. Сапатына өзүмө, мен эми боюм чоң эмес. Мага деле мындай жарашып кеткендей көп бренд кийимдер деле боюма дал келип калбайт. Ошондуктан өзүмө мындай биринчиден мага жараша турган, анан комфорттуу түрдө боло турган кийимдерди карап тандайм. Бир ирет айтыпсыз, мындай өзүм бош убактым болсо, көңүлүмдү көтөрүш үчүн шопинг кылганды жактырам депчи. Ошондо сиз көбүрөөк унаа менен эле жүрөсүзбү же шаар аралап, мындай жөө басканга деле артыкчылык бересизби? Акыркы 5 жылда парламентте жүргөндө жөө басканга убакыт болгон жок. Бирок колдон келишинче эми мен шаарда, центрде жашайм. Ары бери досторум менен жолугуп же бир жакын жерлерде жолугушууларда эми пробкада тургандан көрө жөө кетип калган жеңилирээк болуп калат да. Идеалдуу айымдын тайм менеджменти кандай болгон тийиш деп эсептейсиз? Бирөөнүн убакытын үнөмдөш керек. Ошондуктан алдын ала пландоо керек, сөзсүз түрдө. Мен жазуу түрүндө баардын мен эми телефондо белгилеп турам да. Алдын ала бирөөнү деген күттүрбөш үчүн, өзүм мындай кечикпеш үчүн алдын ала пландайм да. Бирок эми
иштеп жүргөн айымга оорураак болот, бирок жетишсе болот да. Эми мындай чоң бир өнөктүктүн алдында мындай өзүңүздү кайрадан дагы бир жолу саясатта электоратыңызда күчүңүздү, кадыр баркыңызды сынайын деп турасыз да. Анан баардыгы сиз күткөндөй, мен күткөндөй болот деген ички ишеним барбы сизде? Парламентке эл өкүлү катары баратпайынбы? Бул жерден деген 100% элдин көз карашынан, элдин маанайынан, анан элдин каалоосунан көз каранды ситуация да. Эгер эл 5 жыл туура иштедиң, татыктуусуң, эл өкүлү боло аласың, бул жоопкерчиликти сага жүктөйбүз, көтөрө аласың десе, ошондой баа берсе, анда буюрса деген шайланып, кийин да иштеп кетем. Эгер жок, сенден да кыйындар бар десе, бул элдин жеке чечими да, ар бир адамдын шайлоочунун жеке чечими болуп калат. Сиз көбүрөөк өзүңүзгө өзүңүз кандай суроо бересиз? Мисалы кээде үйдө болгондо, уктаарда, мүмкүн ойгонгондо? Суроо эмес, мен бир 2014-жылы Facebook'a бир жазган постум бар да. Мен ошондо канчада элем? 55ке чыкканда, 55-60ка чыкканда өзүмдү кандай көрөм деген постто, аны интернеттен, Google'деп, Facebook'тан тапсаңыз болот. Ошондо деген мен ошол биздин парктарда, азыр парктарыбыз көп да, ошол парктарда сейилдеп жүргөн кезимде эл менен жөн учурашып, мындай жакшы маанайда тосуп алышын каалайт элем деген сөзүм бар да. Ошондуктан мен өзүмө мен туура кылдым, кандай иштедим, эч кимдин дегенде өзгөчө жөнөкөй элдин көңүлүн калтырган жокмун деген суроолорду көп берем да. Анда биз ушул нотада, андан жакшы нота экен, анткени бул биздин келечек кандай болот, мен 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин ошо мени эл ушундай жакшы жүз менен тосуп алабы деген жакшы тилегиңиз бар турбайбы? Ушул нотада биз маегибизди жыйынтыктайлы. Сизге ийгилик каалайм. Рахмат.